Саламатсыздарбы достор, сиздер менен Аку. Көптөн бери рецепт тартпай калдым, ал үчүн кечирим сурайм, менин шартым болбой калды. Бүгүн мен пирожкинин рецептин көргөзмөкчүмүн. Мен пирожкини көптөн көп издедим, ошондой эле көп жылдык опытум болду. Ошол менен биз баарын бөлүшө кетейин. Булардын баарын көргөзүүнү чечкен жокмун, буларды кыскача эле айта кетем. Картошканы сууга бышыраарда арчып алып, ушинтип суу менен бышырып, кичине суусун калтырып, ошону менен эзип пюре кылабыз. Ага кичине сливочный май кошуп коебуз. Камырына болсо, мен камырына только сливочный масло эле кошуп жуурудум и он дрожь болду. Анан туз коштум и все. Болгону бул жерде обычный биздин нанга караганда кичине дрожьту көбүрөөк кошобуз. И колубузга жабышпагандай жууганга аракет кылышыбыз керек. Борсоктукунан кичине жумшагыраак ушундай камыр жууйбуз. Бул жерден дагы жайып атканда мен майлабай деле жайып коем, ошондо жакшы жабышып, кай жерден жабышканы билинбейт. Ушундай кылып тоголоктоп алып туруп коюп коебуз. Биринчи тоголоктолгон соң камыр кичине көбөйт, көпкөндөн кийин анан ушинтип ичине өзүбүз каалаган начинканы салып, ушинтип тоголоктоп дагы коюп коебуз. Менин комнатам жылуу, ошондуктан үстүн кичине эле целлофан пакет менен жаап тура турдум, үстү катып кетпеш үчүн. Комнатаңыздар кичине муздак болсо үстүн обязательно жабыңыздар, анткени үстү катып кетет. И мен үстүн койгон соң кайра кичине майлап коеттум, анан жайганга удобный болсун деп. Бул жерде самый главный ушинтип коюп кичине көптүрүп бышырганыбыз. Ушундай боюнча эле салып бышырыйсак, бул тоже катуу болуп калат. Бул кичине көөп калгандан кийин ушинтип мындай өзү жумшак болуп калат. Өзүбүз каалаган формада келтирип алабыз. Бирок муну катуу базбайбыз. Акырын эле басып ушинтип формага келтирип алабыз. Мен пирожки жасаганды дагы пирожки жасаган жерге барганга чейин үйрөнгөн эмесмин. Үйдөн өзүм жасай берчимин. Бирок акыры бир жерин камыры туура эмес болуп калчу, бир жерин түйгөндү билчү эмесмин, бир жери туура эмес бышып калчу, ошентип эле берчи. Акыры үйрөндүм өзүм. Азыр өзүм сонун эле жасап калдым. Ошондой эле сиздер менен дагы бөлүшө кетейин дедим. Мен кичине агыраак кылып бышырам, сиздер дагы кичине кызартып бышырсаңыздар болот. Мен балам карайып калганды жебей коет, ошондуктан мен кичине эле агартып эле бышырдым. Орточо отко бышырабыз, өтө ысык эмес, өтө муздак эмес, орточо отко бышырабыз. Отубуз күчтүү болуп кетсе дагы камырыбыз толук бышпай калат. Достор, айта кетиңиздер, мен озвучка менен эле тартып турайынбы же жөн эле надпись менен тарта берейинби, ошол жөнүндө бөлүшө кетиңиздер. Өткөн видеону мен надпись жок, озвучка жок киргиздим, надпись менен эле оригиналдуу звук менен кирди. Буну озвучка кылдым. Экөөнүн кайсынысы жакшы кетсе, видео дагы ошол типте болот. Озвучка же жөн эле надпись менен болот. Достор, биздин пирожкилерибиз даяр болду. Өзүңүздөрдүн оюңуздарды жаза кетиңиздер. Саламатта калыңыздар.